Бир эле доллар көбөйүп атат. Эми доллар көбөйгөндө биз доллардай зарплата алган жокпуз да. Сиз туура түшүнүңүз. Абдан эл кыйналып кетип атат. Силер туура түшүнгүлө. Биз ушу турмуш оңолсун деп революция кылганбыз. Уна менен 3 революция бүттү дейм. Качанга чейин? Азыр мына 1-июлдан баштап Кудай буйрса врачтардын айлыгы көтөрүлөт. Андан сырткары мына бүт ушу социалдык тармак, пенсия, пособие баарын карап атабыз. Несмотря на экономический кризис, биз мына бүт фискализация толгон резервтерибиз бар. Ички резервтер. Азыр ошолордун негизинде ушу пенсионерлерге бүт социалдык тармакта иштеп аткандардын айлыктарын бизлер карап чыгабыз. Буга Самилович, сиз айтып атасыз, азыр жаштардын айлыгын көбөйтөбүз деп атат да. Бюджеттин дефицити 30-40 миллиард дешип атат. Анан силер каяктан барып көбөйтөсүңөр алардын айлыгын? Эми аны биз резервтер таап Резервден акча бар да. Калата валютный резерв деген бар. Башка жок, ички резервтер бар. Баягы залогдон башка жактан. Анан мына ундун баасы боюнча дагы биз азыр мына буудайларды алып келип туруп, мукомой комбинаттарга берип 150 миң тонна келет. Ушулар келгенде мына бул бааларды өзүнөн өзү түшүш керек. Эме түшүш керек. Оор болуп атат, аябай оор болуп атат. Эми жашоо чындыгында мен деле баарын сезип турамын.